Мен көчө күнү кечинде Кыргыз Республикасынын премьер-министри менен жолугуп, ага өз арызымды бердим. Мен башында шаарга келатканда айткам, что мен экинчи срок мэрликке барбайм, мэр болбойм, шаардык кеңештин шайлоосуна да катышпайм. Мага ошол убактагы өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевич мына шаардагы ызы чууну басып, ушуну бир тартипке келтирип, бер барып иштеп бер деген үчүн келгенмин. Шаардыктар да суранып атат дегенден ошол миссиям бүттү деп эсептейм. Рахмат. Мен жеке биз шаардык аппаратка рахмат. Бирдеме болсо шаардыктардан кечирим сурайм. Туура эмес айтып алсам, кээ бир иштерди аткара албай калсам, бирок аракет кылдык, жасадык, баарын иретке койдук.